Бир Бол партиясынын үгүткербени Ош облусунун эң алыскы тоолуу аймагы Алай, Чоң Алай райондарында болду. Анда Бир Бол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов, Абдисаид Каримбеков, Куштарбек Оморов баштаган талапкерлер Дароо Коргон, Сопу, Гүлча айылдарынын эли менен жолукту. Анда партия лидери Алтынбек Сулайманов азыркы дүйнөдө калктын ишенимине ээ болбой туруп, күчтүү жана туруктуу мамлекет куруу мүмкүн эмес экендигин белгиледи. Жаңы состав менен биз шайлоого аттандык. 108 кандидат сунуштадык. Анын болгону 4 мурдагы депутаттар. Алардын бирөөсү мен, бирөөсү Шык Маматов, экөөсү дагы жаш балдар. Болгону 4-өбүз. Жаш жаңы жүздөр өз тармагында бир ийгиликтерди жаратып, өзүнүн багытында чемпион болгон балдарды биз жыйнап шайлоого аттанып атабыз. Партия лидери муунду өзгөртүү мезгили келгенин да кошумчалады. 30 жылдан бери алдыга жыла албай келебиз. Өзүбүздүн багытыбызды таба албай келебиз. Себеп дегенде союз таркагандан кийин биз башка багытка кеткенбиз. Биз мурдагы да эмес эгемендүүлүк алып, өзүбүздүн багытыбызды өзүбүз аныктай турган мезгилде 30 жылдан бери мурдагы эски түшүнүк менен багыт ала албай келебиз. Союзду жаман деген болбойт. Союз өз мезгилинде өзүнүн түшүмүн берген. Баарыбызды билимдүү кылды. Баарыбызды ошол мезгилде жумуш менен камсыз кылган. Баарыбыз бирдей тегиз жакшы жашаганбыз. Бирок ал өткөн мезгил. Ал кеткенден кийин, ал таркагандан кийин биз өзүбүзчө эгемендүүлүк алгандан кийин өзүбүздүн багытыбызды аныктай албай, ошол мурдагыга көнүп калган, мурдагы менен үйрөнүп калган адат менен бошоно албай келебиз. Ошол эскиче калыптанган биздин агаларыбыз, ошолордун ичинде акыркы 10 жылда, ошо 30 жылдын 10 жылында мен дагы ошол жогорку бийликте отуруп келем. Мен ичинен терең түшүндүм. Эмне үчүн алдыга жыла албай атканыбызды. Себеп дегенде 30 жылда 5 президент алмашты. 5-өө. 30дай премьер-министр алмашты. Бүгүнкү күнгөчө алмашып, ушинтип келе айтат. Барын оюн уксаңыздар жаман эмес. Өнүктүрөйлү, алдыга жылайлы дегенле аракетти кылышат. Бирок өнүкпөйбүз. Демек, маселе инсандарда эмес экен да. Бизде калыптанган ошол эски системада экен. Ал бүгүнкү калыптанган биздин системабыз бизге каршы иштеп атат. Жаш талапкер Абдисаид Каримбеков эмнеге Бир Бол партиясын тандагандыгын мындайча айтып өттү. Көп партияларга ичим чыкпады. Алтынбек Турдубаевич менен жолугуп сүйлөшкөндө Алтынбек Турдубаевич мен быйыл жаңы команда менен, жаңы жүздөр менен, анан билимдүү, илимдүү балдар менен, чыныгы патриоттор менен ушундай команда куруп атам деп. Чыныгы биз ошол өзүмүз деген команданы, өзүмүз деген жамаатты, ушундай идеялаштарды, баалуулуктарыбыз бирикелген, принциптерибиз бирикелген, көз караштарды алып келген команданы ошол Бир Бол саясий партиясынын курамынан көрө алдым. Ошондуктан өзүмдүн жүрөгүм менен мындай жүрөгүмдү тынчап, элим менен кеңешип, жакындар менен кеңешип Бир Бол саясий партиясын тандадым туугандар. Биздин партиянын милдеттеринин бири чакан жана орто бизнес, IT индустрия, энергетика, айыл чарба, кайра иштетүү жана ири өндүрүштүү ишканаларда калкты максималдуу түрдө иш менен камсыз кылуу. Биз өз мекенибизге кайтып келүүнү каалаган жарандарга, алардын коомдук турмушка катышуусуна, ошондой эле Кыргызстанда жашоону каалаган жаш үй бүлөлөргө колдоо көрсөтүү боюнча мамлекеттик программаны иштеп чыктык. Партия лидерине жана талапкерлерге айылдыктар бата берип, ийгилик каалашты. Элибизде реформа болсо, биздин жашообуз өзгөрсө, биз эми карып баратабыз. Биздин жашоолорубуз канча болот белгисиз. Балдарыбыз эркин болсо, кысымга алынбаса, укугубуз кордолбосо, бардыгы жакшы болот.